Офисы для государственных структур тоже есть. Санитарная комната, комната матери и ребенка. Ысык-көл туристик потенциалы жыл сайын өсүп жаткан аймак. Каракол шаарында ачылган аба майдандагы чет элдик конокторду көп санда кабыл алууга жакшы мүмкүнчүлүк болуп берүүдө. Ал арада жүргүнчүлөрдүн жүгүн жеңилдетүү максатында чет өлкөлүк аба компаниялардын авиа каттамдарды ачуу, аймактагы туризмдин арышын кеңейтүүгө кызматташуу жагы да жакшы жолго коюлуп жатат. Чет элдик атайын өкүлдөр алгач калаада ишке берилген жаңы аба майдан менен таанышты. Каракол возвращается на... Каракол дүйнөлүк авиация картасына кайтып келгени бул чоң окуя десек болот. Мындан улам биз дагы бир катар авиакомпаниянын өкүлдөрүн чогулттук. Каракол баарыбыз эле билгендей туристтик дарамети күчтүү аймак. Ал эми бул аба майдан дүйнөнүн ар тарабынан туристтерди түз алып келүүгө маанилүү инфраструктуралык объект болуп саналат. Азыркы учурда биз Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Перси булуңундагы компаниялар менен иш алып барууга келишимдерди түзүп жатабыз. Аймактагы туризмдин өнүгүшүнө кызыктар тараптардын сапары кала аймагындагы көркөмдүү жайларды көрүү менен уланды. Алар Караколдун айтылуу ашлямфусунан даам сызып, тарыхка бай Дунган мечити, тарых аймак таануу музейи, ошондой эле православ чиркөөсөңдүү туристтерди кызыктыра турчу бир катар жайларда болуп, каланын турист кабыл алуудагы деңгээли жогору экендигин да белгилешти. Бул өлкө мага абдан жакты. Каракол шаары туризм үчүн эң ыңгайлуу шаар экен. Эли дагы Кореядагы адамдардай боорукер, меймандос экен. Буга чейин бул жактын маданиятын билчү эмес элем. Өтө кызыктуу экен. Каланын туристтик дарамети дагы да өсөрүнө ишенем. Ошондой эле бир катар өлкөгө түз аба каттамдар ачылат деп ойлойм. Караколду албетте чын жүрөгүм менен жактырдым. Келген эс алуучуларды албетте Каракол тоо лыжа базасы да өзүнө арбап келет. Кышкы спорттун түрүн өздөштүрүп, же жөн гана бул аймактын ак карлуу тоолоруна, Карагайлуу токоюна суктанып эс алуу үчүн мыкты жай болуп келет. Kayak merkezini gezmeye başlıyoruz ama... Тоо лыжа базасы кире беришинен эле ушунчалык кооз экени көрүнүп турат. Каракол абдан жакты. Чоң имараттар жок, табигый таза шаар экен. Эмне деген тарыхый жайларга күбө болдук. Ысык-көл облусунун өнүктүрүүгө салым кошо турчу сонун аба майданы ишке берилиптир. Келечекте чоң каттамдарды ачуу максаты да бар экен. Биз буга азыртан толкунданып жатабыз. Жылына биз дүйнөнүн ар тарабына 1,5 миллион турист жиберип турабыз. Эми алар Караколго да көп каттап калат деп ойлойм. Туризмди өнүктүрүүгө биз да болгон колдообузду көрсөтөбүз. Келерки жылдын сентябрь айында тар корпустуу каттамдарды ачалы деп атабыз. Кышкы туризм үчүн азыртадан чоң максаттарды коюп жатабыз. Ар кандай биздин туристтик продуктларды көргөздүк. Алардын ичинде биз мына тоо лыжасына алып келдик азыр. Тоо лыжасын абдан жактырып атышат. Биздин Каракол шаарынын маданиятын, тарыхый жайларын көрүп, абдан таң калып, биз менен иштешүүгө азыр өздөрүнүн ойлорун айтышууда. Биздин тарыхый жайлар, тоо лыжасы, жанагы көлүбүздөн башка гастротурлар бар, маданий иш-чаралар бар. Ошонун баардыгына булар чет элдик авиакомпаниялар, туркомпаниялар кызыгуусун жаратууда. Аталган саякат туру Манас эл аралык аэропорту жана шаардык мэриянын колдоосу менен уюштурулуп, жалпы 20дан ашык чет элдик ири компаниянын өкүлдөрү катышты. Бул аймактын туристтик деңгээлин жогорулатууга шарт түзүү менен катар эл аралык мамилелерди чыңдоого өбөлгө болот. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары.